Баарыңарга салам, урматтуу достор. Кандайсыздар? Кандай турасыздар? Бүгүн бизде аба ырайы аябагандай сонун. Мен балдарым айтмакчы, finally жаз келди, күн жылыды. Бирок кийинки жумадан кайра эле жамгыр болот дейт. Мына ушундай аба ырайына биз деле көнүп калдык. Чикагонун кышы ушунчалык суук, титиретип, ал эми жайы болсо ушундай ысык, мээ кайнат. Айтор кышы деле, жайы деле бир көчөдө жакшынаа болуп жүргөн учур узакка созулбайт. Эмесе азыр эле мен Инстаграмдан түз эфирден чыктым. Суроолор жайнайт. Шок болгон адамдар аябай көп. Адатта Кыргызстанда же башка жактарда мындай жай эле жашоо мүмкүн ошондой эле болуп аткандыр, бирок баягы грин карта утуп алгандардын баардыгы мага жазып эле шаштысы кетип атканда мен дагы өзүмчө эле толкунданып эле өзүмчө эле кайрадан Америкага жөнөгөндү, кайра ошол грин карта утуп алган учурларымды эстеп эле башкача болуп атам. Кимде ким утуп алган болсо куттуктаймын дагы бир жолу. Инстаграм аркылуу көп адамдарга куттуктап жооп жаздым, бирок акыркы учурларда мындай жооп деле жаза албай калдым. Себеби аябай көп адам утуп алыптыр. Баары эле сүйүнчүлөп, биринчи эле сизге жаздык, биринчи эле сизге деп, кээ бирөөсү баягы утуп алганын деле билбей бул деген эмне деп мага сүрөттөрүн жибериптир. Абдан кубанычтамын. Мүмкүн насип кылса келип калатырсыңар. Грин карта утуп алган деген нерсе бул Америкага виза берилди деген эмес. Мен ар дайым айтып келем. Алдыда дагы көп узун процесстер бар. Мындай толкунданган адамдар көп жазды. Ошол нерсе мени дагы толкундантты. Себеби биринчи утуп алганда көбүнчө мындай болот экен да, күткөн адамдарга чыкпайт экен. Бул нерсени аябай мен көп көрдүм практикада. Күтсөң чыкпайт экен, күтпөгөн учурда чыгат экен. Мен жолдошум деле ошондой болду. Бир канча жыл бою толтуруп, анан кийин эми бизге чыкпайт окшойт деп баягы үмүттү үзүп коюп, анан жөн эле текшерип коеюнчу же жөн эле толтуруп коеюнчу дегенде чыгат экен да. Ошон үчүн ошондой кылсаңар мүмкүн силерге деле чыгат болуш керек. Чын эле ошол күткөндө чыкпаптыр. Ыза болуп болду, мен экинчи толтурбайм болду деп ушундай болгондор бар, капа болуп. Бирок капа болбоңуздар. Анан күтпөй, жөн эле мен айткан үчүн, угуп калган үчүн эле толтуруп коеюн, анан кой. Баягы грин картанын результаты деле чыгып калган турбайбы? Гүлай эми айтып атат го. Бир текшерип коелучу деп текшерип койгондор. Анан бул эмне деп баягы грин карта чыкса чын элеби? Эми эмне кылам? Кетсемби, кетпесемби деп шок болгондор ошол чын эле менин ситуациямда эсиме салат. Себеби мен дагы грин карта чыкканда ошондой абалда болгонмун, аябай капа болгонмун. Эмнеге грин карта именно бизге чыгат? Эмнеге грин карта башкаларга чыкпайт? Эмнеге бир жылдан кийин чыкпайт? Эмнеге 2 жылдан кийин чыкпайт жок дегенде деп ичимде ойлонуулар болгон. Анткени ошол убакта менин аябай көп максаттарым бар эле, проекттерим бар эле. YouTube каналында ошол убакта продюсерлик кызматта иштейт элем. Команда менен аябай жакшы жумуш алып барып атканбыз. Мен билет элем, что телеканалдагы оңойчулук менен мени кое бербейт деп. Ошондой учурларды мен аябай мындай оор кабыл алганмын. Мен ошол учурда кухняда элем, жумуш кылып атканмын. Анан башка бөлмөдөн жолдошумдун кыйкырыгы чыгып калды. Анан мен мындай түшүнбөй калдым да, что эмне, кандай кыйкырык бул, эмне болду депчи. Ойлонгонго чейин баягы адамдын ою күлүк, бутум ошол жака карап жөнөгөн экен, астымдан эле нантип эле жолдошум чыкты, түн эле башкача сүйүнүп алган. Мен дайым тамашалап коем. Ай сен мен уултуруп бергенде да ушундай сүйүнгөн эмессиң депчи. Күлүп калат. Анысыңар аябай башкача сүйүнгөн мындай эмесин көрдүм да. Биз Америкага кетебиз, Америкага кетебиз. Эмнеге кетебиз? Качан кетебиз? Биз кетебиз деп. Эмне болду? Анан грин карта утуп алдык ушундай. Мен ошондо жана жогоруда айткандай аябай мындай ошол капа болгондорум мындай бетиме да чыккан окшойт да, мындай аябай түнчүп эле аябай деле унчукпай калыптырмын да. Ошол нерсени сезген окшойт. Жолдошум айтты, азыр эле жөнөп аткан жокпуз. Бул дагы узун процесс. Алдыда дагы көп убакыт бар.
кааласак барсак болот, каалабасак барбай койсок болот, кааласак барып көрүп кайра келсек болот. Мүмкүн виза бербей деле калышы мүмкүн. Бул эми биз кетебиз деген чечим эмес. Болгону бизге грин карта чыгыптыр. Анан ошентен калды. Мен грин картаны ойлогум келбейт да. Жок, биз грин карта утуп алган жокпуз. Биз кетпейбиз. Мына ушундай ой менен жашадым жөнөгөнгө чейин эле. Баягы документтерди баарын эле жолдошум өзү бүтүрүп атты, что мен документ бүтүргөн сайын эле мындай толкунданып эле ушундай болуп аттым да. Анан мага угузбай эле баягы сүрөткө түшүш керек болсо, анализдерди тапшырыш керек болсо эле ошо барып коюп жүрдүм. Анан эртең интервьюга киребиз деген күнү анан мен мындай тилек кылдым да, эгер биздин үй бүлөбүз үчүн Кыргызстан эле жакшы болсо, анда мен макулмун ошого деп Америкага барайын деп дагы, барбайын деп дагы тилек кылган жокмун. Ошол кирдик. Интервьюга киргенди, кантип документтерди толтурганды, кантип толтурат, эмне даярдайт, медосмотр баарын достор мен кийинки видеодо айтып берем. Себеби бүгүн баарын айтсам, аябай видео узун болуп кетет да. Ошондуктан мен азыр толкундангандар үчүн эле мен өзүмдүн ошол толкунданган учурумду мисал катары айтып берип атам. Бул кадимки эле көрүнүш, бирок сиздер азыр эле жөнөбөйсүздөр. Бул мисалы сентябрдын 30-на чейин азыр DS-260 толтурганга убактыңыздар бар да. Ошол убакта сиздер кенен олтуруп ойлонуп, документтерди топтоп DS-260 толтура бериңиздер. Ошол толтурган учурларда бир күндө эле толтурушуңуз керек эмес. Улам бир документти таап, дагы бир документти издеп таап, улам ал дагы узун процесс. Мисалы мен бул жерден азыр көрсөтүп бергенге бирөөнүн DS-260 бирөө толтуруш аябай кыйын. Ар кандай ситуация болот, ал жерде өзгөрүлгөн нерселер болот, көп убакыт кетет. Ошондуктан мен кыска нуска эле айтайын. Ал жерде сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздөгү ар бир мүчөгө DS-260 толтурасыз. То есть мына грин карта утуп алгандан кийинки кадам бул ошо DS-260 толтуруу да. Ар бир мүчөгө DS-260 толтурасыз. Ал жерде сиз жөнүндөгү маалымат бар. Каякта иштейсиз, үй бүлөңүз жөнүндөгү маалымат. Ошол эле учурда эгерде үй бүлөңүзгө толуктоо киргизилген болсо, мисалы жаңы балалуу болсоңуз же үйлөнүп же турмушка чыксаңыз, ошолорду кайрадан сөзсүз түрдө кошушуңуз керек. Мына ушундай маалыматтар. Анан эң башкысы туура толтуруш керек. Мындай ката кетпеш керек да. Ушул документтерди толтуруп атканда, айрыкча Америкага документ даярдаганда катага эч жол бербеш керек экен. Ошону кайра текшериңиздер. Анан бул англис тилинде болот. 30-сентябрга чейин сиздердин убактыңыздар бар. Ал эми грин карты текшерүүнүн дагы ошол сентябрга чейин беймарал дагы деле текшерсеңиздер болот. Бирок менден сурап жатышат, биз азыр текшердик, чыкпады, мүмкүн кийин кайра текшерсек кайра чыгып калышы мүмкүн экен го деп. Бул нерсе негизи мүмкүн эмес. Бирок айтып калышат. Мен мындай фактка негизи өзүм туш боло элекмин, уккан дагы жокмун. Бирок айтымындай баягы грин карт утуп алса деле Америкага барууну чечпегендердин ордуна кайра бир чыгып калышы мүмкүн деген болжомолдор гана айтылат да. Бул фактка мен мисалы туш боло элекмин. Ошол анан мага келген суроолор аябай көп. Достор, мына грин карта утуп алып шок болуп эле эми эмне кылабыз дегендер бар да. Мен бул жака бир экөөсүн белгилеп койдум. Мисалы, грин картаны апам утуп алды дейт. Мен 20 жашта болчумун грин карта толтурган учурда дейт. Эми мен кандай кылам, апам менен кошо кете аламбы дейт. Анан айрыкча эним чет мамлекетке ушу окуу визасы менен кетип атты эле. Мен эним ошол окуу визасы уже подтверждение болуптур. Ошону менен кете берсинби же грин картаны күтсүнбү, грин карта менен кеткен эле жакшыбы дептир. Негизи жакшы суроо. Грин картаны негизи үй бүлөдө 21 жашка чейинки балдарыңды алып кете аласың да.
эгерде үйлөнбөгөн болсо же турмушка чыкпаган болсо. Ошондо грин карта бул толтурулган учур эсептелинет. Бир гана. Ошондо азыр 20 жашта толтурулса беймарал убакыт жетет. Экинчиден бул окуу виза, эгер грин карта турса, менин оюмча окуу виза менен келүүнүн кажети жок. Себеби грин карта бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Камерабы аз жыгылат. Шамал, ушундай чыккан шамал карап, туруп эле шамал болду эле. Азыр жамгыр жааса мен таң калбайм. Окуу визасы менен келүүнүн кажети жок эгерде грин карта турганда, анткени грин карта бул аябагандай жакшы мүмкүнчүлүк. Окуу визасы менен келсе, мисалы анын иштегенге уруксаты жок болушу мүмкүн. Грин карта менен келсе, кааласа окуйт, кааласа иштейт, кааласа окуганча иштейт. Айтор мындай аябай ыңгайлуу. Дагы бир нерсе, Түштүк Кореядагы мекендештер аябай көп утушуптур. Ошол жактан аябай жазышты мага. Биз уттук, эмне кылабыз деп. Түштүк Кореядан көрүп атсаңыздар, баарыңыздарга салам. Сиздерди дагы куттуктайбыз. Анан мен визам 1 айда бүтүп атты эле, мен эмне кылышым керек дейт. Мындайча айтканда, ал баланын мен түшүнүгүм боюнча 1 айда визасы бүткөнгө чейин Америкага өтүп кеткиси келди окшойт да. Андай кыла албайсыз, албетте. Бул айттым го, грин карта бул мындай узак процесс болгон үчүн сиз албетте күтүшүңүз керек. Бирок мен оюмча сиз Кыргызстандын жаранысыз. Ошондуктан сиз Кыргызстанга келип эле, Кыргызстандан D860-ты толтуруп, документтериңизди даярдап, интервьюларга кирип, анан виза чыкса, анан Америкага келсеңиз болот. Ага чейин ошол 1–1,5 жыл аралыкта Кыргызстанда жашап турсаңыз болот. Эгерде визаңыз бүтүп, мындай бир кыйынчылыктар пайда болгон болсо, ошол баардыгы эле шок болуп эле эмне кылабыз дейт. Мындайча айтканда, бул бир шанс. Мындайча айтканда, дүйнө жүзүндө канчалаган мамлекетте адамдар грин карта тапшырат, бирок ошонун ичинен 55.000 гана адамга грин карта чыгат. Бирок 55.000 адамдын баардыгы Америкага келет деген нерсе эмес. Биздин эмеде биз 13 номерде болчук, 20 канчага чейин баргандан кийин уже калганы эме болгон да, уже калганына токтотулган да, калганына виза берилген эмес. Ушундай нерселер болот. Айтор, бул жерде аябай көп нюанстар бар. Виза алып калсаңыздар келесиздер. Эгерде келгиңиздер келбесе, анда ал сиздердин чечимиңиздер. Себеби ар бир эле адам Америкага келүүнү каалабайт. Ар бир эле адам Америкада гана бактылуу болом деп ойлобойт. Америкадан кайра кетип калгандар бар. Же Америкада жүрүп деле бактысыз адамдар бар. Же болбосо кандай дейин, аябай сонун жумушу бар, сонун үйү дейли, машинасы дейли бар жогу бар туруп, жан дүйнөсүндө тынчтык жок, бир жашоонун рахатын сезе албаган, ушундай бир өзүн бактысыз сезген адамдар бар. То есть бактылуулук бир гана Америкада эмес, же грин картада эмес, бул дүйнөбүздө, биздин руханий азыгыбызда, жүрөгүбүздө деп коелу. Ошон үчүн өзүңүздү кайсыл жерде болбосун бактылуу сезгенге, жашооңузду мындай бактылуу өткөргөнгө сиздин акыңыз бар, ал сиздин колуңузда. Ошол достор, D860-ты эгерде кимде ким мындай керек ушуну көрсөтүп бергиңиз десе, комментарийге плюс коюп коюңуздар. Анан кийинки видеолордо буюрса ошол кантип интервьюга даярданабыз, интервьюга кантип киребиз, эмне маанилүү интервьюга киргенде, документтерди кантип чогултабыз, ошолор жөнүндө айтып беремин. Чоң рахмат. Анда кимде ким менин каналыма каттала элек болсом, ушул каналга катталып алгыла. Кийинки видеодон көрүшкөнчө